студенттик олимпиада ачылышы болуп атат. Ошол олимпиаданы ачык деп жарыялайбыз. Жаш дарыгерлердин эл аралык олимпиадасы гистология, цитология, эмбриология жана патологиялык анатомия предметтери боюнча өттү. Иш-чара медицина факультетинде уюштурулуп, Өзбекстандын бир нече жогорку окуу жайлары, Жалал-Абад мамлекеттик университети жана ОШМУ катышты. Эки предметтен болот. Гистология жана патология предметтери биздин кафедрага тиешелүү. Ошонун ичинде биринчи орунда, экинчи, үчүнчү орунда өзүнчө дипломдор даярдап, баардык сыйлыктар даярдаганбыз. Быйылкы олимпиада кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде өтүп, жалпы 6 команда катышты. Биринчи бөлүктө катышуучулар тесттик суроолорго жооп беришсе, экинчи этапта өздөрүнүн теориялык билимин практикада көрсөтүшөт. Биринчи турду биз тест түрүндө өткөрөбүз. Буну биз азыр ОШМУнун как раз тест порталы боюнча өткөрөбүз. Биз именно ошол атайын ошол ОШМУнун тест порталына биз сунуштадык. Экинчи тур болсо бул практикалык көндүмдөр. Практикалык көндүмдөр эми бизде негизинен микроскоп менен иштешет да. Ошон үчүн микроскоп менен баягы описание препаратов деп айтабыз. Бул ошол гистологиялык препараттарды микроскоптон көрүп, анын аты жок болот, немеси жок болот, ошонун атын табышат, органды сүрөттөп неме алып беришет, клеткаларына чейинчи. Сынакка жаш дарыгерлер бир топ убакыттан бери мугалимдери менен чогуу даярданышкан. Медицина факультетинде дарылоо иши адистигинде окуйм. Бүгүн бизде международный олимпиада болуп атат. Патологическая анатомия, гистология, цитология боюнча. Патологическая анатомиядан катышып атабыз. Даярдык жөнүндө айта кетсем, 20 күн даярдандык. Бизде мугалимдер менен биргеликте, студенттер менен чогуу даярдандык. Өзбекстандын студенттери менен кошо келген окутуучулардын бири мындай иш-чаралардын маанисине токтолду. Я думаю, что эта олимпиада... Мындай иш-чаралар студенттер үчүн абдан маанилүү. Анткени алар теориялык билимин практикада колдонууга, атаңдаштыкка өзүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мындан сырткары кыргыз кесиптештер менен пикир алмашуу, достук мамиле түзүүдө чоң жетишкендик. Жеңишке жеткен командаларга дипломдор жана атайын номинациялар тапшырылды. Олимпиада жыл сайын өтүп медицина багытындагы студенттердин билим деңгээлин чыңдоого багытталган. Ошондой эле ар өлкөнүн студенттери бири-бири менен пикир алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.